Assalamu alaikum урматтуу достор. Сиздер менен мен Дастан Абдрахманов. Эч ойлонуп көрдүңүз беле? Планета боюнча адамдардын саны мурда канча болгон, азыр канча болду жана келечекте канча болот? Жер бетине негизи эле канча адам батышы мүмкүн? Сиз билесизби? Мындан 2 кылым мурда 1804 жылы бүткүл дүйнө жүзү боюнча Жер планетасында болгону 1 миллиард адам жашаган. Андан кийин 123 жыл өткөн соң 1927 жылы жер бетинде адамдардын саны 2 миллиардга жетип 2 эсе көбөйгөн. 1960 жылы дүйнө жүзүндөгү адамдардын саны 3 миллиардга жеткен. 1960 жылдан 2000 жылдарга чейин адамдардын саны ушунчалык бат көбөйө баштаган. 1960 жылдан кийин эле 1974 жылы 14 жыл аралыгында жер бетинде адамдардын саны 1 миллиардга көбөйүп 4 миллиардга жеткен. Андан кийин 12 жыл ичинде дагы 1 миллиардга көбөйүп 1987 жылы адамдардын саны 5 миллиардга жеткен. 1987 жылдан 1999 жылга чейин 12 жыл аралыгында адамдардын саны 6 миллиардга жеткен. 1999 жылдан баштап 12 жыл өткөн соң кече жакында эле 2011 жылы 31 октябрда адамдардын саны 7 миллиардга жетти достор. Айтмакчы достор, ким канчанчы жылы төрөлгөн комментарийге жазып коебуз. Эгерде адам баласынын саны ушул темпте көбөйө берсе, 2024 жылы адамдардын саны 8 миллиардга жетет. Болгону 4 жылдан соң достор. Ооба достор, күнүнө азыркы учурда суткасына 380 миң бала төрөлөт. Ал эми бир суткада 160 миң адам каза болот. Ошондо күнүнө жер планетасына 220 миң бала төрөлөт. Оюңузча канчанчы жылга барып планетага адам баласы батпай калат? Ойлонуп туруңуз. Бул суроого кийинчерээк жооп беребиз. Азыр болсо калкынын саны боюнча дүйнөдөгү эң алдыңкы 10 өлкөнү кошо кетели. 10-чу орунда Мексика 126 миллион калкы менен. 9-чу орунда Россия 146 миллион калкы менен. 8-чи орунда Бангладеш 170 миллион калкы менен. 7-чи орунда Нигерия 206 миллион калкы менен. 6-чы орунда Бразилия 211 миллион калкы менен. 5-чи орунда Пакистан 217 миллион калкы менен. 4-чү орунда достор Индонезия 266 миллион калкы менен. 3-чү орунда Америка Кошмо Штаттары 331 миллион калкы менен. 2-чи орунда барыңыздар жакшы билесиздер Индия 1 миллиард 369 миллион калкы менен. 1-чи орунда болсо Кытай мамлекети 1 миллиард 402 миллион калкы менен. Ушул кетиште адам баласы көбөйө берсе, болгону 80 жылдан кийин планетада калктын саны 11 миллиардга жетет. Жердин ресурсу болсо бир гана Кудай билет. Бирок эксперттердин айтуусу боюнча 11 миллиард адамдар жете турган болсо, жер бетинде ырыскы табуу кыйын болуп калат. Мынча адам жер бетине батса да тамак аш жана таза суу жетпеген кыйын доордо жашап калышат. Себеби азыркы учурда эле таза суу тартыштыгы башталган. Азыркы учурда дүйнө жүзү боюнча Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгон 193 мамлекет бар. Ал эми Кыргызстан 193 мамлекеттин ичинен калкынын саны боюнча канчанчы орунда турат деп ойлойсуз? Кыргызстан 193 мамлекеттин ичинен калкынын саны боюнча 6 миллион 523 миң калкы менен 110-чу орунда турат экен достор. Кызыктуу факт достор. Бангладеш мамлекетинин калкынын саны 170 миллион болсо, жеринин аянты Кыргызстандан дагы кичине экен достор. Бирок калкынын саны боюнча Россия Федерациясынан 24 миллионго көп. Достор, бул видеодо дүйнөдөгү калктын саны боюнча кеп калдык. Кудай буйрса, алдында сиздерди кызыктуу видеолор күтүп турат. Биздин каналдын контенти бизнес жана кызыктуу маалыматтар боюнча түзүлгөн. Ошондуктан бул каналдан сизге жалаң гана пайдалуу, кызыктуу видеолор чыгат. Сиздерге болсо каналга подписаться кнопкасын басып, жанындагы коңгуроочону басып коюшуңуздарды сунуштайм. Биздин канал менен болгонуңуз үчүн сизге терең ыраазычылык. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.